Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүндө сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизчү эч нерсе жок, коомчулуктун кайрылуусу. Биз Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин ал өлкөдөгү элчибиз Эрлан Абдулдаевди чакырып, ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевдин чек аралар боюнча билдирүүсү боюнча нота тапшырганына байланыштуу коомчулукка кайрылуу жолдоону туура көрдүк. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин нота тапшырганына каршылык билдиребиз. Кошуна өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү сүйлөшүүлөргө терс таасирин тийгизет деди. Камчыбек Ташиев өз билдирүүсүндө чек ара маселелерин тынчтык, сүйлөшүү жолу менен чечүүнү баса белгилеген. Ошол эле мезгилде Тажикстан тарап Кыргызстанга туура эмес дооматтарды коюп келатканын, эгерде ал дооматтарынан баш тартпаса, Кыргызстанда тарыхый документтердин негизинде дооматтарды кое турганын эскерткен. Тажикстан тарап Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө эмнеге чагылгандай реакция кылып чычалап жатат. Анткени Тажикстан койгон дооматтары туура эместигин өздөрү да жакшы билет. Ошол себептен алар сүйлөшүү тынчтык жолун эмес, агрессиялык, чагымчылдык ыкмаларды пайдаланып келишти. Кыргызстанга карата дооматтары келтирилген жүйөлөрү негизсиз экенин эртеби, кечпи Кыргыз тарап айтышы керек болчу. Аны Камчыбек Ташиев айтты. Анын билдирүүсүндө сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизчү эч нерсе жок. Болгону Тажикстанды негизсиз дооматтарды коюудан оолак болууга чакырды. Камчыбек Ташиев жетектеген чек ара боюнча комиссия демаркация жана делимитация маселелерин сүйлөшүү дипломатиялык алкакта жүргүзүүдө. Эки өлкөнүн бул багыттагы сүйлөшүүлөрү паритеттик негизде болууда. Аны баарыбыз көрүп, билип жатабыз. Бир жыл мурдагы агрессиянын курмандыктарын эскерип аза күтүп отурганыбызда Тажикстан тараптын кезектеги чагымчылдык кадамы туура эмес болду. Кыргызстан башынан чек ара талаштарын тынчтык жолдо чечүүнү жактап келет, бирок тилекке каршы дайыма Тажикстандын агрессиялык аракеттеринен улам үзгүлтүккө учурап аягына чыгарылбай келүүдө. Камчыбек Ташиевдин Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө, бирок ар кандай агрессияга жооп берүүгө мүмкүнчүлүк жетет деп айтканы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Камчыбек Ташиевдин бул багыттагы жүргүзүп жаткан иш аракеттери мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына туура келет. Биз жалпы кыргыз коомчулугун Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин нотасын четке кагып, Кыргызстандын жетекчилигинин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясаттын колдоого чакырабыз. Тажикстан тараптагы азыркы дүйнөдөгү геосаясий акыбалды эске алып, чек ара маселелерин дипломатиялык сүйлөшүү жолу менен чечүү зарылдыгын түшүнүүгө тийиш. Миталып Мамытов, Кыргыз Республикасынын баатыры, Эргеч Төрөбаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты, Дөөлөтбек Шадыбеков, Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин төрагасы, Сыдыкчан Камалов, Ислам цивилизациясы борборунун президенти, Жеңиш Бекболотов, Жогорку кеңештин экс-депутаты, Феликс Кулов, Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри, Накен Касиев, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекеттик катчысы, Бектемир Мурзубраимов, академик, Доспол Нурула, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекеттик катчысы, Мамат Айбалаев, коомдук ишмер, Баткен облусу, Аликбек Жикшенкулов, Кыргыз Республикасынын элчиси, Эсен Исмаилов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, академик, Бактыгүл Жумабаева, Нарын облустук аялдар кеңешинин төрайымы, Роза Жумаева, Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы, Бактыгүл Ибраимова, Ак Бата уюмунун лидери, Тойгонбек Калматов, Жогорку кеңештин экс-депутаты, Асан Турсункулов, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Бекен Назаралиев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Салима Шарипова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, Болот Жанузаков, генерал, Шейшенбек Байзаков, генерал, Абдыгул Чотпаев, генерал, Мелис Бекбоев, генерал, Абибулла Кудайбердиев, генерал, Замирбек Чолпонбаев, Кыргыз Республикасынын УКМКнын ардагерлер кеңешинин төрагасы, Нурманбет Токтомаматов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, Осмон Акун Ибраимов, академик, Курманбек Осмонов, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун экс-төрагасы, Өктөмхан Абдуллаева, Кыргыз Республикасынын экс-вице-премьер-министри, Александр Костяк, Кыргыз Республикасынын экс-вице-премьер-министри,
Аманбай Сатыев, коомдук ишмер, Ош облусу. Жусупбек Максуталиев, коомдук ишмер, Жалал Абад облусу. Али Нурматов, коомдук ишмер, Ош облусу. Мукаш Мамбетов, коомдук ишмер, Ыссы Көл облусу. Кайып Шере, коомдук ишмер, Жалал Абад облусу. Сапарали Аскаров, коомдук ишмер, Ош облусу. Тайырбек Борбугулов, коомдук ишмер, Жалал Абад облусу. Дөөлөтбек Берикбаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Нарынбек Молдобаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Замирбек Эсенаманов, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Мухтар Маматов, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Эркинтур Молдогазиев, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Абдыреим Кулбаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Эсенгул Исаков, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Эмил Узакбаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Шамшыбек Медетбеков, Жогорку кеңештин экс-депутаты. Калил Жумабаев, илим доктору. Моймол Жусупов, илим кандидаты, доцент. Кадаңбай Бактыгулов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Бейшенбек Болотбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Турдубек Мамбетов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Надырбек Турганбаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Марат Исаков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Токтогул Сооронбаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Байымбет Мураталиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Абдималик Эгембердиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Бердибек Самудинов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Кабылбек Бешимбаев, ардагер укук коргоочу полковник. Расул Умбеталиев, энергетика боюнча эксперт. Назаркул Жоошбаев, журналист. Бакытбек Жумагулов, саясат талдоочу. Бекболот Талгарбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Жанболот Өмүрбеков, ишкер, Бишкек шаары. Эрик Мамбетов, ишкер, Чүй облусу. Эмир Шакиров, ишкер, Бишкек шаары. Анан бу тажиктердин бул жер талашканы токтобой келейт. 30 жылдан мына демократия болгондон бери ошол жер талаш бир айдан кийин дагы атакага түшөт. Тополоң салышат. Боптур деп коет, салышат. Же булар президенттер бири-бири менен келишим түзүп алып жүрүшкөнбү? Мына эми бизге мына Садыр Жапаров менен камчы келди, булар патриоттор келди. Bir metr жерибизди бербейбиз деп атат. Десенен кийин эми тажиктер эми сүйлөгөн сөзүнө туура эмес кабыл алышып, нааразычылык нота жөнөтөбүз. Биздин элчиликти чакырып, ички иштер тышкы иштер министри бул болбогон иш. Эгер ушинте берсе, биз дагы историяны көтөрөбүз дагы, деди камчы ташыйып. Ошого карап биз дагы керектүү жерлерибизди биз дагы теребит этишке акыбыз бар деген сөздү айтты. Туура да. Ушинте берсе, жөн чечпейли, ушинте берсе, анан бизге дагы, оларга дагы анан кыргыз эли үчүн олар жан берип, кыргыз элим деп келгенден кийин элибиз бардыгы ушул экөөнүн аркасынан биз башын сайып койдук кыргыз элине. Ушулардын ушунун аркасынан ушуну бөлүнүп, чачыранды болбостон ушуларды бир сүрөп, силер не десеңер, силердеги законуңар биз үчүн закон деген немеде жашашыбыз керек да, ушулардыкын туура иш кылган жок. Туура онун барганы, башкасы айтканы, тарынычы, башкасы баары туура да. Onu bar elde de görüp durur. Hem tacik tuğanda tarınmaş gerek. Şunday boluptur, şunday bolat eken. Biz şunu bekar kılıpız degen bir nemege gelse, tandemge gelip, çakırışıp, birbirine çeşip, sıyırmatta bolsa durur. Anan çilene verse, arkipti kötörüş gerek dağı, Nurgap, daha kaçı yeri var bizim. O şeyler Kırgız'ın yeri bolgan. Talaşsak bizim de aklımız var eken de. Onu talaşağımızdan emniyet var. Olaylardan daha bir yaka gireverse mayli, atıp geçse de mayli deverse onda biz Kırgız mamleketiyiz biz. Bol var. Kamçı taşıyıttın kılganları bari tuğra. Sözleri bari tuğra. Ketvatkan yolları tuğra. Yani biz biz çaçırandı olboy şularga düşünüp düşünbögende onunda oltumunu o mintiptir de bölünme çaçıra var mı görüp durasınlar. Uşuların arkasından yürüyüşümüz gerek. Uşularga jölök boluşumuz gerek. Uşularga biz tayanış boluşumuz gerek da. Elim var arkamda biz degen devanan uşun için buların uşundayga riskovan işlerge barıp otpay biz için. Anı bir tora düşürürsün. Torayla? Tora hiç taciklerden beri tarına turgan yok. Jönöle sıy hurmat bilen çeşi olsa bu.
чечишпесе бизге дагы өзүбүздүн жерлерибиз калып кеткен. Бизде талашка акыбыз бар. Бары бар. Порядок бар. Вооружениябыз бар. Күчтөнүп алдык, Кудай кааласа дагы күчтөнөбүз. Биз любой менен тең тайлашып сүйлөшкө болот. Любойнан чочубастан, любой жол менен чечип алсак болот да. Лучше эң жакшы ушу тынччылык жолу менен чечкен оң да. А камчы ташыйт сүйлөгөнгө акысы бар да. Бул ГКМда. Чек араны карайт. Погран войска бардык ушунун мойнунда, милдетинде. Кай жерде эмне болуп атканын ушул билет да, билип туруп аны айтпай койсоң да бул кыргыздын жараны кой. Көрүп, билип туруп айтты да ошону. Эч ким багып сүйлөй алган эмес да. Бир камчы барып, ушу сөздү айткандан кийин мен ойлойм бул кыргыздын эң бир чыгаан бир патриоту да. Кыргыз үчүн канын жанын аябаган адам гана барып сүйлөшөт болот. Мен бийлигим бар дегенде дук болбойт. Ушул элим бар менин. Менин мамлекетим бар деген адам гана башын сайып барат. Мен камчы мына Садыр экөө биздин пешенебизге ушул жазып койгон экен. Кудайым ушуларды кыргыз элим мына эми ушуну парктап алгыла. Силерди ушулар оңойт, силер Кыргызстан ушулар көтөрөт деп койгон экен, мына болбоду.